Mesele bizden elçilik boyunca, Germanya'daki elçilik boyunca. Oşo yerde elçilikte şu hizmetkarları balkim şu elçiyiz baş bulup korrupsiya girişip ödedi. 15. noyabrda значит, Germanya'nın jaranı Aldaukhov degen kayırıladı vizaga. Biroq nedeger şu vizasını berбейdi. Ailesi жоқ болғандан кейін қайра ақша төлеуге мәжбүр болып 15 январда қайра екінші жолы төлеп отады. Бұл деген чистое вымогательство болып отады. Елші Текебаев жаңа атамекенде жүргенде аферистік жұмыстарды қылып жүрді. Şu қайра осы жаққа кіріп кетті деп ойлап отамды. Себебі мына екі жолы төлеп тұрып ақшасын 50 евродан прескурант boyunca 50 доллардан төлеш керек. Ошақтан дағы көбірек ақша алып жатады. Бұл бірінші жолы болған емес мәселе. Дағы бір немістің жараны Асия Дитен Бранд дегені. Алдағы сол виза қайрылып тұр. Бірақ 21 жылы, 21 июнда визасын бермей, қанша уақытқа шейін созып, ошол вымогательство кылып атат да, ачык сөз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Тарыхтан Манас бабабызды издебей, Манас бабабыздан тарыхты издесек аябай жакшы болмокта. Азыр мына Таласта Манас Ордо комплекси бар. Өткөндө да көтөрдүм эле. Ушуга бир жакшы көңүл буруп койсоңуз Алмаз Акунжанович. Ошол жерде Манас атанын күмбөзү менен музейинен башка эчтеке жок да. Бактар бар. Ошол жерге бир жакшы бир Министерство культуры бир проект жасап, ушуну көтөрбөйүк. Ал деле өзүн актайт. Мисалы үчүн кандай отелдер курулат, ошол жерге келгендерге канча деген адамдар келет. Манас атабыз барып туруп зыярат кылышат, музейге кирет, болду, ошо менен жок да эчтеке. Эми буну бир чоңойтушубуз керек да. Баарыбыз кыйкырабыз Куранын Манас деп. Биздин ошо Манас Ордобузга бир көңүл бурбасак болбой калды Алмаз Акунжанович. Шуну бир өзүңүз көңүлгө алып, аны ошого улай Чыңгыз Ордобуз турат. Анда башталды, ар кандай сөздөр айтылып атат. Эми ушуну көп узартпай, ушу быйылкы жылы жана миллиардтардан бир бөлүп туруп, көбүрөөк кылып проектин бүтүрүп, ушу эки маселени бир карап туруп Алмаз Акунжанович, анан жооп берип койсоңуз ушуга мага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен Тулиндыбаев Пархат Разымович, Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга келишип жатып, Кыргыз Республикасынын эрелигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциянын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдик кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүк жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Рахмат. Рахмат. Жаңы депутаттык ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине кызмат кылып жүрө бериңиз. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эчеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем.
ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Мен ойлойм, ушу мыйзамдарда бекем кабыл алып, ошол биздин чечимге да чолпон айым киргизип кетсек. Кыргыз тест дегенде биздин мамлекеттик ишканада иштеген жарандарыбыз титиреп туруш керек да. Титиретишибиз керек. Биз муну мыйзамдаштырып беришибиз керек да. Кыргыз тест дегенде биздин чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер титиреп калчылдап туруш керек. Ушу экзаменден өтөмбү, өтө албайм. Ушуга даярданышым керек. Ана бул кайка алып барат? Демек бала кезден тил үйрөнүш керек дейт да. Ата-эне уже баласын чиновник кылам, мамлекеттик кызматкер кылам десе, ал тиги бала бакчада баласына уже кыргыз тилин үйрөтүш керек да. Кыргыз мектептерге береби же үйдө кыргызча сүйлөшөбү балдар менен. Мына ошол деңгээлге алып барган бир идеология кетиш керек. Саламатсызбы? Биз атайын байланыш кызматы, менин атым Жүзмов Руслан. Биз Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөр кол башчысы урматтуу Садыр Нуркожоев сизге кайрылат элек. Биз ички иштер министринин атайын байланыш кызматы, мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери ар кайсысынан сизге кайрылып жатабыз. Атайын байланыш кызматы 1939 жылы 1-августта катаал мезгилде мамлекеттик маанилүү жана жашыруун иш кагаздар ташуу максатында түзүлгөн. 85 жыл ичинде атайын байланыш кызматына кызматкерлер мамлекетте төңкөрүштөр, революция, кандоо, ош окуясы, Баткендеги чек ара жанжалына, коронавирус боюнча чектөө киргизген мезгилде өзүбүздүн милдетибизди так аткарып келгенбиз. Өлкөбүздүн келечеги үчүн аракет кылып, аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен чогуу бир катарда кызмат кылганбыз. Сизге кайрылуубуздун максаты төмөндөгүчө. Ички иштер министрлигинин катарына кошулганга чейин биздин кызматкерлер өтөгөн кызматына ылайык мыйзамдуу түрдө аскердик пенсияга чыгып келишкен. Ички иштер министрлигинин тарабынан биздин кызматкерлердин аскердик пенсия алуу укуктарын жокко чыгаруу аракети биздин укуктарды өдөнө бузуу деп түшүнөбүз. Ошондуктан ички иштер министринин аскер кызматкерлердин пенсия менен камсыз кылуу мыйзамына атайын байланыш кызматын тизмеден алып салууга биз каршыбыз. Биздин сурообуз, биздин жамааттын суроосунда болуп атат да. Буга чейин соцфондго эч кандай акча төлөнүп келген эмес. Эси бизди ошол мыйзамдан ала турган болсо, биздин соцфонду ким төлөп берет жана биз деген кандай пенсияга чыгабыз? Же военный пенсия ала албасак, же соцфондон пенсия алып алсак, биздин балдар, биздин жамаат эмне болот деген суроону сизге берели деди келет. Мыйзамга жараштуу биз ушу пенсияга чыга албай жатканыбыз убакыты келип 20 жыл кызмат өтөгөндөр мыйзамга жараша чыгалы деп арызыбызды жазганда бизге силерге бул мыйзам каралбайт деп МВДдан ответ келгенде биз сотко кайрылууга аргасыз болдук. Биринчи инстанциянын соту биздин арызыбызды карап мыйзамдуу адилеттүү чечим чыгарып берген. Ага макул болбогон ИИМдин өкүлдөрү экинчи инстанция Бишкек шаардык сотко кайрылып, Бишкек шаардык соту эки эле отурумда ИИМдин кызыкчылыгына туура келген мыйзамга каршы мамлекеттик ишкана атайын байлаш мамлекеттик ишкана бул мыйзамга жазылып турганына карабай ал эмес деп бизге туура эмес чечим чыгарып берген. Биз жогорку сотко кайрылууга аргасыз болдук. Жогорку сотто биринчи отурум өттү. Аякта дагы ИИМдин кызматкерлеринин өзүбүздүн возражение аласты айтсак, соттук приставтар тынч отургула, азыр соттук залдан чыгарып жиберебиз деп тоскоолдук жаратып атат. Урматтуу жогорку соттун төрагасы, сизге дагы кайрылуу ушу суроону аябай адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарат деп ойлойбуз жогорку сот. Ошону өзүңүздүн көзөмөлүңүздү алып коюңузду суранабыз сизден. Саламатсыздарбы? Мен атайын байланыш кызмат мамлекеттик ишканасынын
кызматкери Шералиева Айжан. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуубуздун себеби азыр биздин аскер кызматкерлеринин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө законопроект каралып жатууда. Ошол законопроект боюнча биз сизден суранарыбыз, пенсияны эгерде бизден законду чийип салсак, ушунча 1939 жылдан бери 85 жыл болуптур атайын байланыш кызматы куралганына. Ошондон берки иштеп келген кызматкерлердин азыр дагы 200гө жакын кызматкер иштеп келет. Ошолордун тагдыры, пенсиясы кандай болуп калат, бизге ошол маселе жаратууда. Анткени буга чейинки, бул күнгө чейинки дагы чыккан пенсионерлердин дагы маселеси жаралат. Анткени алар кандай пенсия алат, алар дагы социальный фондко акча которулган эмес. Биз өз каалообуз менен социальный фондко акча которбойбуз деген эмеспиз. Бул закон ушундай. Биз дагы военный пенсия алат элек. Эми бул законду өзгөртүп, мамлекеттик ишкана атайын байланыш кызматын ошол закондон алып таштаса, азыр иштеп жаткан 20 жыл иштеген кызматкерлердин пенсиясы дагы ошол кызмат кылып келген кызматы дагы текке кетип жатат. Ошол себептен сиздерден суранарыбыз, ушул суроону адилеттүү жана мыйзамдуу түрдө карап берсеңиздер. Меня зовут Ливерко Камила Ташиевна. Я работаю экспедитором в службе специальной связи уже 11 лет. И у меня такой вопрос, почему нашему руководителю запрещают стоять на стороне своего коллектива? Почему мы должны сами за себя бороться? Вот у меня такой вопрос. Почему? Спасибо.